Оюңду өзгөрт. Ошондо бүт жашооң өзгөрөт. Бул сөздөр канчалык деңгээлде туура? Атыгүл кудайсыз адамдар бүгүнкү күндө бул сөздөргө ишенип, жашоолорунда, иштеринде, атыгүл бизнестеринде албан ийгиликтерге жетип жатышат. Ал эми өз кудайымды билем дегендердин көпчүлүгү бул сөздөргө анча маани бербейт. Демек, бул сөздөр канчалык деңгээлде чындыкка туура келет? Элчи Павылдын Римдиктерге жазган каты 12 бап 2 аятында мындай дейт: бул дүйнөнү туурап жашабагыла. Андан көрө акыл оюңарды жаңыртып, өзгөргүлө. Акыл оюңарды жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрүлгүлө дейт. Демек, бул сөздөр чындыкка, ыйык жазууга 100%, атыгүл 1000% туура келет. Кудай өзү сөз аркылуу бизди ойбузду өзгөртүүгө чакырып жатат. Ой жүгүртүү биздин жашообузда абдан маанилүү ролду ойнойт. Ал өзүбүзгө, жакын адамдар менен болгон мамилеге жана Кудай менен болгон мамилебизге түздөн түз таасирин тийгизет. Биз кандай ойлосок, ошондой жашайбыз. Биздин ойлор жүрүм-турумубузду, мүнөзүбүздү жана келечегибизди аныктайт. Кечээки ойлоруң бүгүнкү жашооң, ал эми бүгүнкү ойлоруң эртеңки жашооңду аныктайт. Андыктан жашообузду өзгөрткүбүз келсе, оюбузду өзгөртүүдөн башташыбыз керек. Оюңду өзгөрт. Ошондо бүт жашооң өзгөрөт. Ыйык жазуунун негизинде ойду өзгөртүү деген бул тобокулуу, чөмүлдүрүүчү жакыя. Матай 3 бап 8 аятта: ниетиңерди өзгөрткөнүңөр, башкача айтканда, оюңарды өзгөрткөнүңөр чын болсо, аны ошого ылайык жашооңор менен далилдегиле дейт. Демек, өзгөргөн жашообуз оюбуздун өзгөргөндүгүнүн далили. Канткенде биз ойлорубузду өзгөртө алабыз? Римдиктер 12 бап 2 аятка ылайык: канткенде оюбузду жаңылантып туруу аркылуу толугу менен өзгөрө алабыз. Өз күчүбүз мененби? Же ар кандай психологиялык китептер мененби? Же YouTube'дагы ар кандай мотивация берүүчү видеолор аркылуубу? Жок, бир гана Кудайдын сөзү менен. Элчи Жакыптын каты 1 бапта сөздү күзгүгө салыштырат. Биз ар бирибиз күн сайын күзгүгө эмне үчүн каранабыз? Чачыбыз тик туруп калган жокпу? Галстугубуз түзбү? Кийимибиз бүтүнбү жана тазабы деп сырткы кебетебизди оңдош үчүн каранабыз. Ал эми Кудайдын сөзү биздин ички жан дүйнөбүздү көрсөтөт. Еврейлерге жазылган кат 4 бап 12-ден 13-кө чейинки аяттарда мындай дейт: себеби Кудайдын сөзү тирүү жана таасирдүү, кош мийиздүү ар кандай кылычтан курч. Ал адамдын жашыруун ойлору менен ниеттеринин жакшы же жаман экенин даана көрсөтөт. Андан жашыруун эч бир жан жок. Анын көз алдында баары ачык айкын. Анын алдында жооп беребиз. Демек, Кудайдын сөзү биздин ойлорубуздун, каалоолорубуздун, ниеттерибиздин туура же туура эмес, жакшы же жаман экенин даана көрсөтөт. Ошондуктан биз биринчиден Кудайдын сөзү аркылуу терс жана кыйратуучу ойлордон арылышыбыз керек. Биз көпчүлүк учурда тынчсызданууга жана ар кандай шектенүүлөргө дуушар болобуз. Ошондуктан Кудай бизге 2 Корунтуктар 10 бап 3-төн 5-ке чейинки аяттарда мындай дейт: бул дүйнөдө жашап жатканыбыз менен адамдык кылып күрөшпөйбүз. Анткени күрөшө турган куралдарыбыз адамдык куралдар эмес. Алар чептерди талкалаган. Башкача айтканда, ар кандай жаман ойлорду талкалаган Кудайдын күчүнө ээ куралдар. Алар менен биз
Кудайды таанып билүүгө каршы турган ар кандай ойлорду, ар кандай жаман ойлорду, жаман сезимдерди, жаман каалоолорду, жаман ниеттерди жана менсинүүчүлүктү талкалайбыз. Жана ар кандай ой жүгүртүүлөрдү Машаякка тил алдыруу үчүн туткундайбыз. Демек, Кудайдын бул чындык сөздөрү, башкача айтканда, Кудайдын рухий курал-жарактары аркылуу биз жаман ойлорду туткундап, көзөмөлдөп, жакшы ойлорду башкарабыз жана жакшы ойлорду иш жүзүнө ашырабыз. Экинчиден, биз Кудайдын сөзүнө ылайык ой жүгүрткөндү үйрөнүшүбүз керек. Филиппиликтер 4-бап 8-аятта: "Ошентип, бир туугандарым, эмне чындык, эмне туура, эмне адилеттүү, эмне таза болсо, эмне адептүүлүккө жатса, эмне мактоого арзырлык болсо, ошол жөнүндө ойлогула" дейт. Бул аятты ыйык китеп окумуштуулары ойлорду фильтрлөө аяты деп атап коюшат. Качан ар кандай ойлор акылыбызга келгенде, биз аларды фильтрлеп, тазалап, жакшы ойлорду акылыбызга, жүрөгүбүзгө өткөрүп, аларды сиңирип, ал эми жаман ойлорду акылыбызга, жүрөгүбүзгө эч киргизбейбиз. Мисалы, таарыныч, көз артуу, көрө албастык ойлор же сезимдер келгенде, же менин эч кимге керегим жок, менин колумдан келбейт, мен муну кыла албайм деген ар кандай жаман ойлор келгенде, биз аларды талкалайбыз жана тескерисинче, мен аракет кылам, менин колумдан келет, мен жалгыз эмесмин, Кудай мени менен деген жакшы ойлорго, жүрөгүбүзгө, акылыбызга орун беребиз. Ошентип, биз Кудайдын сөзүн изилдеп, анын үстүнөн ой жүгүрткөндө ойлорубуз өзгөрөт жана биз адамдарды, кырдаалды жана жашообузду Кудайдын көз карашы менен, позитивдүү көз караш менен көрө баштайбыз. Жана ыйык китеп биздин жол башчыбыз болуп, ойлорубуз Кудайдын акылмандыгы, сүйүүсү жана ырайымы менен сугарылганын байкайбыз. Башкача айтканда, сиздин акылыңыз жаман ойлорго, жаман сезимдерге эмес, жакшы сезимдерге, позитивдүү ойлорго толо баштаганын байкайсыз. Ойлорубузду өзгөртүүгө жардам берген үчүнчү аспект бул ой жүгүртүүсү бийик жана таза адамдар менен болгон байланышты түзүү. Накыл сөздөр 13-бап 20-аятта: "Акылдуу адамдар менен мамилелешкен адам акылдуу болот. Ал эми акылсыз адамдар менен достошкон адам бузулат" деп айтылат. Эгер жаман адамдардын, дайыма негативдүү сөздөрдү, ушак сүйлөгөн, дайыма башкаларды жамандаган адамдардын арасында болсоңуз, тезирээк андай топтогу адамдардан алыстаганга аракет кылыңыз. Биз башкаларга таасир этебиз, алар да бизге таасир этет. Андыктан алар сизди колдоп, жакшылык жана адилеттүүлүктүн жолуна багыт көрсөтүшү үчүн айланаңызды момун, даанышман, акылдуу жана позитивдүү инсандар менен курчап алыңыз. Ойду өзгөртүү, дароо, көз ирмемде ишке аша турган иш. Ал эми бүт жашоонун өзгөрүшү бул процесс. Оюңузду өзгөртсөңүз, кырдаал дароо эле өзгөрүп, проблемалар дароо эле чечилип калбашы мүмкүн. Бирок сиздин оюңуз өзгөрсө, анда сиздин проблемаларга, кырдаалга карата мамилеңиз толук өзгөрөт. Мисалы, Хабакук пайгамбар айланасында болуп жаткан мыйзамсыз иштерди көрүп, жаны абдан кыйналган. Ал Кудайга даттанып, мындай сөздөрдү айткан: "Сенин таза көздөрүң кыянат иштерди карап тура албайт. Сен мыйзамсыздыкты карап тура албайсың. Бирок эмне үчүн сен кыянат иштерди карап турасың? Эмне үчүн сен мыйзамсыз адам өзүнөн адилеттүүрөөк адамды жутуп жатканда унчукпайсың" деген. Качан ал Кудайдын жообун түшүнгөндө, Кудай Исраэлдин күнөөсү үчүн ушундай иштерге жол бергендигин, бирок ошентсе да,
Кудай Ысрайылды эзген Халде элин жазалап, жер үстүнөн тукум курут кылаарын айтканда, Хабакук жан дүйнөсүнө тынчтык тапты. Ал Кудайдын толук планын түшүндү. Анын айланасындагы кырдаал дароо өзгөрүп кеткен жок, бирок анын кырдаалга карата мамилеси толук өзгөрдү. Ошондо ал мындай сөздөрдү айтып, Кудайды даңктады. Анжыр гүлдөбөй калса да, жүзүм сабагы мөмө бербей калса да, зайтун дарагы жемиш бербей калса да, мен Теңирим менен кубанам. Мени куткарган Кудайым менен шаттанам. Демек, ойду өзгөртүү дароо, көз ирмемде ишке аша турган иш. Ал эми бүт жашоонун, кырдаалдын өзгөрүшү бул процесс. Кээде кырдаал таптакыр өзгөрбөшү да мүмкүн. Бирок сиздин оюңуз өзгөрсө, анда сиздин кырдаалдарга, проблемага карата мамилеңиз толук өзгөрөт. Ойду өзгөртүү, жашоону өзгөртүүнүн ачкычы. Ойлорубузду өзгөртүү менен биз жыргал жана бактылуу жашоого тоскоол болгон коркууларды, шектенүүлөрдү жана чектөөлөрдү жеңе алабыз. Биз Кудайдын жашообузга карата планын түшүнүү менен акылмандыкка, тынчтыкка жана ишенимге ээ боло алабыз. Элчи Павыл качан Исага жолукканда, анын ою түп тамыры менен өзгөрүп, натыйжада анын жашоосу толук өзгөргөн. Анын Исага жолукканга чейинки жашоосу менен жолуккандан кийинки жашоосу асман менен жердей, ак менен карадай. Ал Исага жолукканга чейин Исага ишенгендерди куугунтуктап, түрмөгө камап, атүгүл аларды өлтүргөнгө чейин барган. Бирок качан Исага жолуккандан кийин ал тескерисинче Иса үчүн куугунтук жеп, түрмөлөрдө бир нече жолу отуруп, Исага болгон ишеними үчүн өлүмгө да даяр эле. Жана жашоосунун акырында ал өз ишеними үчүн өз жанын берген. Канча деген адамдар өз ойлорунун туткунунда жүрүшөт. Элчи Павыл түрмөдө бир нече жолу отурса дагы, ал эркин боло алган. Ал эми эркиндикте жүргөн канча деген адамдар өз ойлорунун туткунунан чыга албай жүрүшөт. Колу буту жок төрөлгөн Ник Вуйчич дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар үчүн ойду өзгөртүүнүн эң чоң үлгүсү боло алды. Өспүрүм кезинде ал жаман ойлордун таасиринен кыйналып, өз жанын кыйгысы келген. Ваннага суу толтуруп өз жанын кыяйын дегенде, анын ата-энесине болгон сүйүүсү жана аяоо сезими өлүмдөн күчтүү болгон. Ошентип ал өлөм деген оюн өзгөртүп, жаман ойлордон баш тартып, Кудайга болгон изденүүсүн күчөттү. Бир күнү ал ыйык жазуудан тубаса сокур болуп төрөлгөн адам Кудайдын даңкы үчүн ушундай болуп төрөлгөндүгүн түшүнөт. Ошол мезгилден тартып, ал колу буту жок төрөлгөнүн Кудайдын даңкы үчүн колдонсо болоорун түшүнөт. Ошентип Ник Вуйчич ошол күндөн тартып бүгүнкү күнгө чейин дүйнө жүзүн кыдырып, дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар үчүн ойду өзгөртүүнүн эң чоң үлгүсү болуп келе жатат. Урматтуу досум, ойду өзгөртүү бул биздин жашообузду толук өзгөртүүнүн ачкычы. Биз ар бирибиз кыйынчылыктарга, көйгөйлөргө жана сыноолорго дуушар болобуз. Бирок оюбузду, көз карашыбызды өзгөртүп, Кудайдын ой жүгүртүүсүн кабыл алганыбызда бардык кыйынчылыктарды жеңе алабыз. Кудай бизге укмуштуудай белекти, ойлорубузду өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берди. Ал бизди чыныгы максатыбызды ишке ашырууну, толук жана берекелүү жашоону каалайт. Келгиле, ойлорубузду өзгөртүп, жаман ойлордон арылууну чечип, акылмандык жана жетек сурап Кудайга кайрылалы. Келгиле, Кудайдын сөзүн изилдеп, акыл оюбузду чындыкка, ырайымдуулукка жана сүйүүгө сугарылышы үчүн акылдуу адамдар менен
баарлашалы. Тоскоолдуктарды эмес, мүмкүнчүлүктөрдү көргөн, Кудайга ишенген, башкаларга кайрымдуулук кылган, муктаж болгондорго жардам колун сунган, бийик, адеп ахлактык максаттарга умтулган адамдардан бололу. Ойлорду өзгөртүү биздин активдүү катышуубузду талап кылат. Бирок бул сапарда биз жалгыз эмес экенибизди унутпаңыз. Кудай биз менен болуп, жардам берерин убада кылган. Филиппиликтерге жазылган кат 4-бап 13-аятта мага күч кубат берген Иса Машаяк аркылуу бардыгын кыла алам деп айтылат. Кудайдын жардамы менен ар кандай тоскоолдуктарды, чектөөлөрдү жеңип, дайыма жеңиш менен жашай алабыз. Урматтуу досум, мен сизди ой жүгүртүүңүздү өзгөртүүгө жана Кудай бизге берип жаткан укмуштуудай мүмкүнчүлүктөн пайдаланууга чакырам. Кудайдын сөзү жүрөгүңүзгө жана акылыңызга кирсин. Анын акылмандыгы жана эрки сиздин ойлоруңузга жана чечимдериңизге жетекчилик кылсын. Ойлорубузду өзгөрткөндө бүт жашообуз да өзгөрөт. Ошондо биз башкаларды жана өзүбүздү Кудайдын көз карашы менен көрө баштайбыз. Жүрөгүбүз бейпилдикке жана кубанычка толот. Кудай биздин оюбузду өзгөртүү каалообузга батасын берсин жана бизди өзүнүн даанышмандыгы жана ырайымы менен толтурсун. Иса Машаяктын атынан. Аминь.